Баткен облустук бириккен ооруканасынын төрөт бөлүмүндө ушул жылдын 9 айында 2427 наристе жарык дүйнөгө келсе, анын 172си ара төрөлгөн балдар. Ал эми былтыр жыл ичинде 130 бала мөөнөтүнөн эрте төрөлгөн. Ак халатчандар ара төрөлгөн балдардын санын жылдан жылга өсүшүн миграцияга да байланыштырышат. Эми бул мен эмнени айткым келет, бизде турмуш шартка байланыштуу көп эле жаш келиндерибиз, аялдарыбыз Россияга чыгып баратат. Ошолор жакшы ал жактан баягы антенаталдык кароо дейт, ошонун өтпөй келип бул жакта көп өздөрүнө карабай, көп кара жумуштарды көп жасап, ошондой балдар көп төрөлүп калып атат. Ал эми турмуш шартка байланыштуу кош бойлуу аялдардын талаа жумуштарында иштөөсү да мөөнөтүнөн мурда төрөп коюунун бирден бир себеби болуп келет. Төрөт бөлүмүнүн дарыгерлери билдиргендей, айрыкча жай, күз мезгилдеринде маалына жетпей төрөгөн энелердин саны көбөйөт. Анткени кош бойлуу учурда оор жумуштарда иштеген энелердин ден соолугу начарлап, эрте төрөтүүгө аргасыз болобуз дейт төрөт бөлүмүнүн башчысы Махбуба Хусенова. Чала төрөлгөндөрдүн себеби бул энелердин ден соолугу начарлап, давлениеси көтөрүлүп, эненин ден соолугуга жана өмүрүгө коркунучтуу болгон мезгилде биз мажбур болуп, аны ара төрөткөнгө мажбур болобуз. Бул деген преэкламсия, тяжелый степень деп коет. Давлениеси өтө бийик жана өтө шишип кеткен аялдар. Аларды чала төрөтүп албасак, анда ал аялдын өмүрүгө зыян келтириши мүмкүн да. Айына жетпей ара төрөлгөн ымыркайлар атайын бөлмөдө каралып, турулгондон кийин энесине берилет. Баланы сактап калуу үчүн атайын медициналык аппараттар бар. Бул аппаратыбыз күбөз деп коет. Бул баланын ушул аппарат эненин ичидеги ыңгайлыкту бала үчүн түзүп берет. Себеби деген ушул эненин ичинде 36-37 температурада жатса, бул күбөз ошону берет. Ошондой эле влажностьты берет. Баланын өзүнүн температурасын өлчөп турат. Баланын температурасы ысып кеткенде сигнал берет. Ошо 1,5 килога чейинги төрөлгөн балдарды биз ушул аппарат менен сактап, ден соолугун сактаганга, анан апасына жашына кылып үйүнө чыгарып бергенге жардам берүүчү аппараттардан бири. Маалына жетпей көз жаруунун алдын алуу үчүн кош бойлуу аял убагында каттоого туруп, адистин кеңешин алып туруусу кажет. Ак халатчандардын кошумчалагандай, ар кандай жугуштуу дарттардан, бөйрөк ооруларынан сактанса, ымыркай өз мөөнөтүнө жетип, ден соолугу үчүн төрөлөт. Айта кетсек, 17 ноябрь ара төрөлгөн балдардын эл аралык күнү. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак.